Dünya tarix sabagı 10. класс. Кайтарым байланыш. Тема: Чыгыш жер ортолук деңизи, эллинизм доорунда. Македониянын өнүгүп өсүшү, Элладаны багындыруу. Грекиянын түндүк чыгыш жагында Македон уруулары жашаган. Македония эки бөлүккө, деңизге жээгиндеги Төмөнкү Македониянын жаратылышы, дыйканчылыктын өнүгүшүнө, ал эми жайыттуу Жогорку Македония мал өстүрүүгө ыңгайлуу болгон. Македония токойго жана пайдалуу кендерге бай келген. Күмүш жана алтын кендери байыртадан эле белгилүү болгон. Монархиялык түзүлүштү орнотууга алгачкы кадамды падыша Александр I жасаган. Ал бүткүл Төмөнкү Македонияны бириктирүүгө жана өлкөнүн тоолуу бөлүгүндөгү падышачылыктарды жарым-жартылай көз карандылыкка кармоого жетишкен. Александрдын дөлөтү бир нече майда падышачылыктарга бөлүнүп кеткен. Алардын ичинен Египет жана Сирия негизги падышачылыктар болгон. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Даярдаган мен 10 классынын окуучусу Аскарова Айзат.